65 жаштагы Керимбек Ипыевдин күнү чуркоо менен башталат экен. Ал өзүнүн кесиптеши Чолпонбек Асылбеков менен чуркап маршыгат. Мындай чуркоо ден соолукту чыңдайт. Жаш кезде болсо Ташкентте, Алматыда, бу Кара-Балтада өзүбүздүн. Ана Бишкекте СССР Союзунун спартакиадасы өтүп, Раматлык Сатымкул Жуманазаров, Маасеев, Котов деген белгилүү советтик марафонисттер менен чуркап, албетте ал жердеги чоң күчтүүлөр алдыга келип жеңген, бирок биз ошол 42 километр 195 метр аралыкты багындырган жаш кезде күндөрдө болгон. Керимбек Ипыев 1975-жылы алгачкы чуркоо марафонуна катышып, ошол мезгилден баштап спортко болгон кызыгуусу арткан. 2005-жылы өзүнүн жаш курагы боюнча чуркоо боюнча 22 чакырым аралыкка чуркап, биринчи орунду ээлеген. Өмүр бою бала кезден бери 50 жылдан бери чуркап келген, спорт менен машыгып келген. Мынакей Астакеев атындагы мектептин дене тарбия мугалими Керим агай балдарды спортко үндөөдө, жаштарды терс адаттардан алыс болуп, спорт менен машыгууга дайыма үндөп келет. Булар болсо менин өмүрүм менен байланышкан эң башкы байлыктарым, бирок андан дагы баалуу байлыгым жолдошум, байбичем саламаттык сактоо тармагында иштейт. Азыр жумушта, ырдыкта. Коомдук иштерде дагы активдүү катышып, депутаттыкты аркалап келем. Коомдук жана спорттогу билим берүүдөгү тармактагы иштеген эмгектерин баалап, момтип, коомчулук эмгегибиздин акыбети кайтып, Кудайга шүгүр. Күнүмдүк машыгуусун аяктаган соң өзү эмгектенген Балтабай айылындагы Абдылдар Сакеев атындагы жалпы билим берүү мектебинде дене тарбия сабагын өтүү үчүн жөнөттү. Жараткан дүйнө өмүр бизден өтүп кетсе эле эмгектен эскерсин дейт. Ушул мектепти аттаганыма 68-жылдан бери 78 10 жыл окуучу болуп, андан кийин 85-жылдан бери окууну бүтүп келип, ушул мектепте дене тарбия мугалим болуп иштеп келе жатам. Саламатчылык балдар. Керимбек Ипыев 42 жылдан бери дене тарбия сабагынан мугалим болуп эмгектенип келет. Дал ушул мектепте мектеп директору, окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп эмгектенип келген. Кыш мезгилинде дене тарбия сабагын класс ичинде өтүп, тогуз коргоол, шахмат өңдүү, улуттук жана интеллектуалдык оюндарды окуучуларга үйрөтүп келет. Кышкысын суук болгондо байланыштуу дайыма программа боюнча 20 сааттык мугалимдердин өзүбүздүн мамлекеттик программада 20 саат берилген. Ошол 20 саатты биз улуттук оюндарга жана кышкы оюндарга, классикалык түрлөр деп коет, ошого бөлүп программа боюнча өтүп турабыз. Ал эми күн жылыганда спорт аянтчаларга чыгып, спорттук площадкаларда тийиштүү программадагы көнүгүүлөрдү аткарабыз. Балтабай айылындагы бул мектептин эскилиги жеткен. Мектептеги спорт залдын жоктугу эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Жаңы мектепке муктаж экендиктерин айтат. Көксөгөн максатыбыз эле, кыялыбыз жаңы мектеп курулса, заманбап мектепте могу балдарыбыз билим тарбия алса жакшы болот эле. Ансыз деле күжүрмөн эмгектенип, мугалимдер агартуу майданында абдан чымыркануу менен эмгектенип келечат. Кесиптештерим менен сыймыктанам. Бирок заманга жараша мектеп, спорт залыбыз жок. Ал эми спорт зал, жаңы мектеп салып берүү маселеси облус башчысына дагы жеткирилген. Жаңы билим уясына жаркыраган спорт залы менен болсо деген кыял тилек Керимбек агайдын эле эмес, бүтүндөй Балтабай айыл элинин көптөн берки үмүтү. Салтанат Керимкул кызы, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары.